Садыр Жапаровдун тарапташтары аны актап түрмөдөн бошотууну талап кылып кол чогултуп жатышат. Аны жактоочусу Шарабидин Токтосунов айтымында учурда Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөдө кыргызстандыктардын баш аягы 10 миңге жакын кол топтолгон. Кол топтоонун саны 100 миңге жеткирүүнү пландап жатышат. Өлкөнүн бардык аймактарынан адамдар телефон чалып, Садыр Жапаров эмне үчүн эркиндикке чыгарылбай жатат деп тышызданышууда. Алар митингге чыгабыз дегенин аны токтотуп койсок, кол чогулта башташты. Кол топтолуп бүткөндөн кийин биз президентке жана жогорку сотко арыз менен кайрылабыз, деди Шарабидин Токтосунов. Ошондой эле аймактарда штабтар түзүлүп жатканын кошумчалады. Мындай штабтар кыргыз жарандары жүргөн башка өлкөлөрдө түзүлөт. Эске салсак, Садыр Жапаров Кумтур маселеси боюнча 2013-жылдын караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаев барымтага алган деген айып негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылдын июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген.